Арабаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин чыгарылышта Жогорку Кеңештин бир нече жолку депутаты, азыркы учурда төрөган орун басары Улан Примовдун тапшырган салык декларациялары жана жакындарынын байлыктары тууралуу кеп калабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Социалдык тармактар боюнча бул багытта сиздер кандай иш жүргүзүп атасыздар? Же болбосо кандай мыйзам долбоорлорун сунуштайсыздар? Улан Примов 1978 жылы Ош шаарында туулган, билими жогорку 2004 жылдан 2014 жылга чейин Перитикол ЖЧКсын негиздеген. 2007 жылдан 2014 жылга чейин Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. Кийинчерээк Ош шаардык кеңешинин төрагасы болгон. 2015 жылдан тарта Жогорку Кеңештин депутаты 6-чы чакырылышта ал КСДПнын курам менен парламентке өтсө, 7-чи чакырылышта Алай округунан бир мандаттуу округтан талапкер болгон. Үстүбүздөгү жылдын 12 январында парламент депутаттары Жогорку Кеңештин түзүмүн бекитип, Улан Примов төраганын орун басары болуп шайланган. Улан Примов мандат 2015 жылы алгандан кийин салык декларациясын тапшырып баштаган. Политмер декларатор KG сайтынын маалыматы боюнча акыркы 4 жылда ал жыл сайын орточо эсеп менен 3 миллион сомдук киреше тапкан. Ошондой эле анын декларациясында 16 000 чарчы метрди түзгөн турак жайы. Бул жер тилкенин өлчөмү болушу ыктымал. Аянты 73 чарчы метр болгон батир Уна жана Прима Триумф компаниясы көрсөтүлгөн. Аталган компания суу менен камсыздоо ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ошондой эле депутат Примов коомдук фонду аркылуу кайрымдуулук менен алектенет. 2019 жылдын октябрь айында Примов Ош облусундагы Гүлчө айылынын кире беришине арка орнотуу үчүн 9 миллион сом бөлгөн. Бул айылдаштарым үчүн белек, Алай районунда да өзүнүн көркүнө көр кошкон жайлары болушу керек деп эсептейм деп жазган Примов Facebook баракчасында. Примов коомдук фонддун негиздөөчүсү катары анын атасы Бердибай Примов көрсөтүлгөн. Мындан сырткары ага дагы 12 компания таандык. Бердибай Примовго караштуу компаниялардын негизги бөлүгү тоо кендерин иштетет, көбүнчө көмүр казат. Ошондой эле алардын арасында жүк ташуучу фирмалар, курулуш компаниялары жана кыш куюучу заводу бар. Мындан сырткары 2 телекомпанияга да ээлик кылат: Ош Прим Медиа жана Прайм Медиа. Ачык булактарда Бердибай Примов тууралуу маалымат анча көп эмес. Ал 2010 жылы республиканын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө салым кошкон үчүн президенттин ардак грамотасы менен сыйланган. 2010 жылы активист Улукбек Карыбек уулу Ош Прим Транс компаниясынын жүк ташуучу унаалары ченемден ашыкча жүк ташып, Ош Сарыташ Карамык жолун жарак сабалга келтирип жатканын билдирген. 2020 жылы Ош облусунун Кара Суу районундагы Социализм айылынын тургундары Примовторго таандык Улан Ч кыш заводунун кишине нааразы болуп, оор жүк ташуучу унаалар жолду бузуп, ошондой эле кыш жасоо үчүн завод жайыттагы топуракты казып алып жаткандыктан жер оюлуп чуңкурлар пайда болгонун айтып чыгышкан. Примовторго таандык кээ бир ишканалардын ишмердүүлүгүнө эл нааразычылык билдиргенине карабастан депутат үн каткан эмес. Ошондой эле Улан Примов интернеттеги маалыматты көзөмөлдөө керектигин айтып чыккан. Социалдык тармактар боюнча келечеги кандай болот? Себеби дегенде бүгүнкү күнү жалпы маалымат каражаттарын же болбосо маалыматтарды, жаңылыктарды бүгүнкү күнү элибиздин көпчүлүк катмары ушул социалдык тармактардан маалыматтарды угуп атат. Бул социалдык тармактарда маалыматтар, текшерилген маалыматтар, текшерилбеген маалыматтар, ар кандай бир улут аралык козгоочу же болбосо кандайдыр биздин улуттук мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келген маалыматтар чыгып атат. Бул багытта сиздер кандай иш жүргүзүп атасыздар? Же болбосо кандай мыйзам долбоорлорун сунуштайсыздар? Көтпөй, Жогорку Кеңеш чуулгандуу социалдык тармактардагы маалыматты тазалай турган мыйзам долбоорун кабыл алышкан. Примов 78 депутат менен биргеликте бул мыйзам долбоорун колдогон. Ал эми ушул жылдын башында Улан Примовдун атасы Бердибай Примов Россия Кыргыз өнүгүү фондунан Ош шаары боюнча эң ири насия жалпы жонунан 212 миллион сом алган. Насия курулуш материалдарына анын ичинен кыш, пескоблок жана брусчатка өндүрүүгө берилген. Айта кетчү нерсе, Примовдун үй бүлөсү Кыргызстанда көмүр магнаттары каймана аты менен белгилүү. Примовдун атасынан таандык
Periti Coal компаниясы мамлекеттик сатып алууларга катышып 570 тендер утуп чыккан. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен көмүр сатылып, жалпы жонунан дээрлик 60 миллион сомго ээ болгон. Компаниянын карамагында кызы кенинин 2 участогу бар, анын жалпы запасы дээрлик 4 миллион тоннаны түзөт. Мамлекет тарабынан берилген лицензияга ылайык Periti Coal бул кенден 2028 жылга чейин казып, көмүр